Бишкек мэриясына. Мэр келсе жакшы болмок экен бүгүн. Суроо мындай да. Бишкекте билебиз, бул ыш маселеси жана тыгын маселеси бүгүн же кечээ пайда болгон көйгөй эмес. Бул 10 жылдап келаткан шаардыктардын трагедиясы да. Бишкек мэриясы ушул бүгүнкү күндө урматтуу жогорку кеңеш бизде конкреттүү, реалдуу, ишке аша турган, колдон келе турган, так атайын институттардын, эксперттердин жыйынтыгы менен талданган конкреттүү бир концепция же программа жасаганга убактыңыздар, милдетиңиздер бар эле да. Бүгүн реалдуу чече турган, ишке аша турган, конкреттүү ушул көйгөйдө чыга турган кандай сунушуңуздар бар? Саламатсыздарбы, урматтуу Карбек уулу. Улубек, сиз туура айтасыз, мына реалдуу изилдөөлөр бар. Азыркы учурда мисалы эл аралык компаниялар, институт тарабынан изилдөөлөр жүргүзүлдү. Бул Дүйнөлүк банк, ЮНЕП, ПРООН, ошолор эгер ошолор изилдөөлөр таянсак, анда ошол смогтун булактары аныкталган. Бул ошол жогоруда министр Прода айтып кетти, бар. Ошого жараша мэрия тарабынан план бекитилген. Мен азырда колумда ошол презентация бар. Эгер уруксат берсеңер, мен аны расмий түрдө кандай чаралар көрүлдү, кандай план бекитилди, мен жибергенге даярмын. Ар бир пункт боюнча. Бул эгер азыр убакыт болсо, азырда айтканга даярмын. Урматтуу жогорку кеңеш, мына биз мына жолду тандадык. Ушул жолду биз колубуздан келет. Ушуну ишке аша алабыз. Силер тараптан мындай колдоо керек болуп атат. Бизге ушул мүмкүнчүлүктү бергиле. Биз мынча жылдын ичинде ушул ыш маселесин чечебиз деген конкреттүү бир мындай сунуш барбы? Сунуштар бар, план бекитилген. Мисалы катары мына мореки түтүндүн биринчи булагы бул көмүр болуп атат. Ошол көмүргө кандай мэрия тарабынан чаралар көрүлөт же азыркы учурда көрүлүп атат, ошол бүт баары планда бар. Мен аны расмий түрдө жибергенге даярмын. Жок, сиздер мындай буну чечиш түздөн түз сиздердин милдет да. Неге анда ишке ашырбай атасыңар ал планды? Эмнеге ушул жыл сайын, мисалы үчүн, быйыл эле уккан жокпуз. Жыл сайын угабыз ушул маселе, ушул көйгөйдү. Но чечилбей атпайбы маселе? Ким чечет? Кечиресиз, урматтуу депутат, маселе четинен чечилип келатат, такыр эле түп тамыры менен чечилбейт же көңүлү бурулбайт дегенден алыспыз. Анткени бир топ иш-чаралар жүрдү. Мына өзүңүздөр билгендей, былтыр эле Бишкек шаарына 100 автобустан көбүрөөк автобустар келген. Алардын баары тең газомоторный. Алардан жанагы дизель же бүт экологичный машиналарды. Андан тышкары электробустар келген. Аларда толугу менен мамлекет катарынан каржыланган маселе. Эң негизги көйгөй, коллегам белгилеп кеткендей, бул жана ыш маселеси жеке сектор ошо көмүр, сапатсыз көмүр жаккан тегерегинде болуп атат. Мен өзүмдүн докладымда да айтып кеттим, урматтуу Садыр Кожоевич фондунан акча каражат бөлүнүп кеткен. Азыр 2 обогатительный фабрика курулат. Ошол обогатительный фабрикадан гана келген көмүргө жакканга уруксат беребиз. Кийин анан кийин ошол өскөн баасын бизде субсидия эметкенге караштырабыз. Маселе чечилет, буюрса кандайдыр бир мындай пайыз менен жакшы жака бурулганга мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк эмес, так ушул жака эметебиз да. Ситуация жакшы жагына барат да. Анда сизге так суроо. Жогорку кеңеш тарабынан буга чейин токтом кабыл алынган өкмөт менен биргеликте 1147 7 деген. Ошол токтомдун аткарылышы боюнча кандай чара көрдүңүздөр? Медресаны жооп берет. Карбек Улугбек мырза, сиздин сурооңузга биз күн тартиби боюнча, ушул иш боюнча маселеге биз атайын даярданып, презентация отчетун берейин деп келгенбиз да, анан сразу суроолорго өттүк. Биз өткөнкү жумада комитетте биз толук ошол токтомдун аткарышы боюнча отчет бергенбиз.
ар бир пункттун аткарылышы боюнча азыр дагы бизде ал даяр турат, сизге расмий түрдө берейин. Анын баарын айтып берсем, бу жерде азыр 1 саат ашык убакыт кетип калат да. Суроолордун, талкуулардын жүрүшүндө четинен айтылып кетип атат. Негизинен бул мэриянын эле милдети эмес, бул көйгөйгө бардык тийиштүү мамлекеттик органдар биригип, межбет комиссия түзүп, 3 жылдан бери иш алып барып келебиз. 25 мамлекеттик орган жана ведомстволор биргеликте ушунун үстүндө иштеп келебиз. Ошол токтомдун алкагында канча бүгүнкү күндө сапатсыз көмүрлөрдүн кирип аткандыгы, ошолорду ишке ашырып аткандыгы, жагып аткандыгы тууралуу канча протокол түзүлүп, канча айып салынып, канча адамга чара көрүлдү? Көмүрлөрдү биз 25-жылы сентябрдын аягында токтом чыгарып, Бишкек шаары Чүй областынын аймагында майда штып көмүрдү сатууга тыюу салганбыз. Ага аны көзөмөлдөө үчүн биздин Экотех көзөмөл кызматы жана муниципалдык инспекция менен биргеликте жүздөгөн рейдтерди жүргүзүп, жыйынтыгы менен 3.600.000 сомдук штрафтар салынды. Жана башка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал штыптарды сатууга бөгөт коюунун үстүндө активдүү иш жүрүп жатат. Ал боюнча мен жогоруда айткан отчетторунда ал да бар. Сизге официалдуу түрдө дагы аткарыш боюнча беремин. Мэрия. Бизде мэрия тарабынан ошол 639 токтомдун аткарылышы боюнча муниципалдык инспекция тарабынан 31 протокол түзүлдү. Бул анан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө бизде 43 отун базасы бар. Ошол базалардын баарына тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Сумма 9 миллион сомдон ашык штраф салынды жалпы. Мен белгилегим келген нерсе бул түздөн-түз мэриянын жоопкерчилигинде. Мэр ошону чечиш керек. Түздөн-түз эң чоң жоопкерчилик ошондо. Эмне үчүн айтып атам? Анткени жыл сайын ушул маселе көтөрүлөт. Жыл сайын анча-мынча ушундай ишке ашпаган жашоодо реалдуулуктан алыс программалар менен күрөшүп, ошолорду ишке ашыруу менен алек болбой, деталдуу, реалдуу, атайын изилдөөчү эксперттердин, институттардын анализине, корутундусуна таянып, бир жолду тандап туруп, ушул боюнча жалпы мамлекеттик деңгээлде иш алып барышыбыз керек. Ошондо гана биз ушул нерсени жеңе алабыз. Кардиналдуу, жакшы реформалар жүргүзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө бул канча адам ушул ден соолугуна залал келип атат, канча адам ушул боюнча жапа чегип атат. Бул конституция менен корголгон негизи жарандардын таза аба менен камсызданышы. Карапек Улукбек, биз жана Медера Санач айткандай, өзүбүздүн отчетубузду берелик. Ошол отчет менен таанышкандан кийин, андан кийин эгерде суроолоруңуз боло турган болсо, ошол суроолордун алкагында сиз менен иштегенге даярбыз. Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнадан. Данияр Жолдошевич, мен эми кайталабайын элдин сапаттуу жашоосуна мамлекет кам көрүш керек да. Мен бир статистиканы айтайын. Иш маселеси бул жөнөкөй иш эмес ал. Бул жерде бүт адамдын өмүрү, тагдыры, ден соолугу. Бир мына 2015-жылы рак боюнча жылына 5000 адам өлсө, азыр 2025-жылы, 26-жылы 6000 адам өлүп атат. Биз 10 жылда кырып алабыз, мынтип отура турган болсок. Жыл сайын 1000ден кошулуп болуп турса. Бизде профилактика деген нерсе барбы? Же мына ушул рак боюнча медицина комада бизде. Медицина комада. Мен мына жаңы келген министрге эми абдан үмүтүм зор болуп атат. Жооп берип койгулачы, профилактика иши барбы бизде? Эмне кылабыз? Камила Абдразаковна, негизи сиз көтөргөн маселе көйгөй чындап эле бар, бирок бул көйгөйлөрдүн баары тең бир жылда топтолуп келген эмес. Негизи системалуу иш-чара, сиз айткандай, биз ар дайым системалуу подход кылабыз да негизинен. Ошон үчүн азыр биздин кабыл алынган программада ошо 2030-жылдарды 2050-жылдарга чейин кыргызстандыктын жашоосу кандай болот деген эң чоң маселе, эң чоң суроо өзүбүзгө өзүбүз коюп атабыз да. Ошондо Курманбек Токторович да белгилеп кеткен, биринчиден ошол инвест климатты түзгөнгө билим сапатын жогорулатышыбыз керек. Эгерде кыргызстандыктын жашоосу сапаттуу боло турган болсо, өмүр жашоосун узартышыбыз керек. Ага сөзсүз түрдө мындай сапаттуу медицина керек да. Да, Данияр Жолдошевич, эми комплексный подход керек, албетте. Акча каражаттарын айтып кетейин дегем, ошол акча каражаттары азыр 5 эсе көбөйтүлүп берилген негизинен. Андан тышкары азыр жанагы онкология ооруларына
өзгөчө көңүл бурулган. Қазір біз Росатом менен кошо жанагы ядерный медицина тууралуу келишим түзүп, мына Алмаз Кушбекович да биякта отурат. Алмаз Кушбекович колдогон. Эмки жылдан баштап ошол акча каражат бизде Орто Азияда биринчи ядерный медицина буюрса центр курулат да. Ошол Данияр Жолдош, мен да ошону айтып атамын да. Мына азыр жаңы министр келди, эми үмүтүбүз зор. Дайыма министрлер келе берет, үмүт кыла беребиз, убакыт өтүп атат да биздечи. Мына 5 жылдын аралыгында медицинада бир тепкич жогорулоо болуш керек эле да. Жообу жок, мен жооп деле күтпөйм бул маселе боюнча. Анан альтернативдүү газдаштыруу маселеси жөнүндө айтайын дедим эле. Мына өткөндө Арашанын айыл өкмөттөн элдер мага кайрылган. Насипбек мырза, сиз экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Качан газдаштырылат Арашан айылы? Камила Абдразаковна, уруксат болсо. Газпром жооп берсин. Камила Абдразаковна, уруксат болсо мен жооп берейин. Биз өткөндө сүйлөшкөндө мен жанакы Бишкек шаарынын түштүк райондору, анан жана ошо түштүктө жайгашкан калктуу пункттарды, айылдарды газдаштыруу боюнча мен схеманы көрсөтүп бергем сизге. Мен жана айтып кеткендей, ошо биринчи газ бөлүштүрүүчү станцияны реконструкциялаш керек. Аны эми мен жана айтып кеткендей 2026-2027 жылга Сиз каралган экөөбүз проект. сүйлөштүк анын баарын. Бишкек шаарынын төгөрөгүндөгү калктуу конуштардын баарын газдаштыралы деген зор программабыз бар да бизде мамлекетте. Албетте, Туурабы? албетте. Ошону үчүн бул эми мен бул жерде Медера Асанов сизге да кайрылат элем да. Мынагу стандартка туура келбеген көмүрлөрдү киргизбегилечи. Кечиндесин айылга кирип барганда кадимкидей көмүр сасыйт да жөнө элечи. Бул бир критерий да, туурабы? Сапаттуу жашоого шарт түзөлүү деп атабыз.